Ustazım suroo, İmam Maturidi tuuralı түшүңүздү айтып берсеңиz дейт. İmam Maturidi'ni görgөнмүн деп айтып берген айтса атасыңарбы? Ушул түштү мен айтпайт элем. Бирок айтып берейин, Мен Меккеде окуп жүргөнүмдө ушундай түш көрдүм. Ал түшүмдө şu түштү угуп кийин жанагы мазхаб кармагандар дагы бир нерсе дейт да. Түштөн өкүм алынбайт, Түштөн өкүм алынбайт. Түштөр бир башарат, бир сүйүнчү, бир жакшы нерсе болуш керек. Түш туккан адам дайыма жакшы жака неме кылып коюш, жоруп коюш керек, Ана ошого түштү айтпаган жакшы дейт. Анан түшкө көңүл буруп түштүн аркасынан чуркуп алгандагы ооруга түш көрдүм. Анан мындай болуп калды. Анан балтам сынып калды, анан тешем сынып калды, туугандарым өлөбү деп эле ар нерсени неме кылып берсе туура эмес. Ошон үчүн түштү кайсы нерсеге жорурса ошондой болот дейт. Мен Меккеде окуп жүргөндө ушундай бир түш көрдүм. Түшүмдө имам Матуриди эмес, мен өзүм имам Матуриди экенмин. Түшүмдө мен Матуриди экенмин. Мен айттым, ушинтип китеп жаздым. Мен ушул маска менин аркамдан адамдар ээрчиди. Мен өзүм көзүм тирүү мезгилинде пайгамбарды бир көрсөм жакшы болот эле деп чыгыпмын жолго, сапар кылып. Эми имам Матуриди каякта, пайгамбарыбыз өлгөнү каякта? Эми түштө бул эми. Анан Мадинага жакындап барыпмын. Мен өзүм Матуриди эмишмин түшүмдө. Мадинага жакындап калганымда Мадина ушунчалык жапжашыл сулуу шаар экен, өтө сулуу. Бирок Мадинаны мен дайым эле барып жүргөм, Меккеде жашап аткам. Бирок мен көргөн Мадина эмес, башкача сулуу Мадина. Анан жакыныраак барсам адамдар жүрөт, сахабалар жүрөт, немелер селделерин кийген ушундай. Анан пайгамбарыбыздын мечитине жакын калганда мен ушу кезде көрүп калам. Баягы терезелерди, эшиктерди айнектен кылып, анан жашыл краскалар менен сүрөт тартып койгонда гүлдөрдү тарткан жана пайгамбарыбыздын хаузасындагы немелерге окшош. Анан ошол жерден кирип кеттим. Пайгамбарыбызга учурашам деген ушунчалык жүрөгүмдө сагыныч бар, ушинтип кетип атам. Кетип атсам ошол жерден бирөө сурады, кайга кетип атасың деп. Мен оюмда олар сахаба болуп атат. Анан мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жолукканы кетип атам десем, пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өтүп кеткен деди. Анан ошол жерде мен ыйлап аткан мезгилимден ойгонуп кеттим. Анан ошол ойдон эми түштө